туруп Сыймык Бекжандын ушул ата-энесине үй алып берип коелу деген ушундай бир идея көтөрдүң эле. Бүгүн ошонун үзүрү болуп, мына үйдүн ичинде турабыз. Сыймык, сага сөз берели. Биринчи. Саламатсыздарбы? Бүгүн Кудай берип ошол көптөн бери биздин Кыргызстандын ичиндеги сыртта жүргөн, Алла Тааланын сыртта жүргөн мекендештер менен ниеттеш, тилектеш болуп баштаган жумушубуздун Кудай буйрса аягына чыгып, ушул имараттын ичинде турабыз. Ошого эң биринчилерден болуп келген ишенүү өкүл атасы, продюсер Мырзагүл болуп мага келишип, анан чогуу чыган ушул ишти баштадык эле. Мына Кудай буйрса ошонун жыйынтыгы менен үйдү алып, бүгүн ушул Бекжанга корон окутулуп, үйгө түрөө кылып коелу деген максатта азыр чогулуп атабыз. Жаңы бүткөн үй. Көрсөтүп бир мындай басып көрсөтүп берип кой биздин көрүүчүлөрүбүзгө. Мынакей бул жер эме кухня сыяктуу болуп калат да. Киребиш. Бул жер санузел, мына жагы кафелдерин жабыштырып бүттүк. Ушул жагы бүтө элеген. Уста салып бир аристолдорун койдуруп, мына унитаз, ракайнын койдуруп. Ай, жакшы. Жагы неме кылдык. Бул жак болсо ошол дагы бир кичинекей бөлмө экен. Бекжан өзүнүн костюмдары турат. Бекжандын костюмдары сүрөттөр илет бул жака. Кудай буйрса. Андан сырткары берде ошо инисине бөлмө кылдык. Андан мебелдерин. О, мебелдердин баары жаңыбы? Мебелдер жаңы, баардыгы жаңы алынып келди. Бул жердин ичиндеги баардык каражаттар. Килемине чейин бүт. Килем пардаларынан бери Мырзагүл өзү барып тандап, Мырзагүл менен ишен сен каадыңбы? Мен айттым. Мебелдерден бери мында алынып, бул жерде дагы ушул Альянс мебель дегендин дагы колдоосу болду. Альянс мебель бул жагын берипти. Бул жагын өздөрүнүн жасаган гана иштерин алышты. Мына ошол төшөнчү, идиш аяктарынан бери мына ошол үйдүн ичине кандай каражаттар кетет, көрөрмандар өздөрү түшүнсө керек. Кoro жайында сыртында банясы турат. Ал дагы өзүнчө бизнес. Бул тегеректе септигинде. Эң негизгиси бул үйдү Бекжан ошол өзү жактырып кеткен экен. Өзү жактырып кетти. Көзүнүн тирүүсүнө ошону алсак деп ниет кылып кеткен экен да. Ошого да басым кылдык. Мына көчөлөрдүн баары асфальтталган, бир эмес 2 мектеп бар экен. Андан кубандырган чоң айылдагылар, кошуналар абдан сүйүнүп ушундай жакшы неме менен тосуп алышыптыр. Кече күнү көчүп келишти эле. Ата-энесинин үйдүн ичи жылуу. Сыртта азыр көрөсүздөр, Кудай буйрса көмүрлөрдү оттуу суусунан бери түшүрүп бердик. Кудай жалгасын, аябай жакшы иш болуптур. Ошол каражаттын баардыгы ошого жетип, буйрса эл алдында баягы жүзүбүз жарып баштаган иш менен ушул Арбак ыраазы болсун, Кудай ыраазы болсун деп ушул ишке бардык. Силерге рахмат, ушул силердин уюштурган ишиңерди колдоп берген эли журтубузга рахмат. Ыраазычылык. Жакшы иш болуптур. Кубанып турган убагыбыз. Жакшы. Мына бул жерде кичинекей кoro жайында дагы бактары жетилип калыптыр. Тети жакта Бул жакта очоккана бар. чокканасы бар экен. Бул жакта дагы ошо жайкысын кыргыз айтпайбызбы? Жайкы кухня деп коебуз. Жайкы кухнясы бар экен. Ошол жакта жагалат экен. Бул жерде банясы турат. Тияктагы. Жакшы. Бул жерде ошол Бекжандын өзүнүн сүрөтүн илип коюшту. Мына ушундай иш-чара болду, туугандар. Эми Шайырбек ар кандай нерселер неме кылышы мүмкүн. Эми баягы чогултулган акчага бизге кээ бирлер айтышты, баягы таптакыр кээ бирлер каражат которбогондор деле сынчы болуп кетишет мындай дечи. Анан эл өзүндө элек ошончо акча немеле алып бербейт билиңер. Этажга. Үйдөн эле шарты менен. Мында бардык шарттары бар. Биринчиден ошол Бекжандын өзүнүн көңүлү толуп, баягы атасы келип көрүп кеткенбиз дейт ушул үйдү дагы. Атасына да жагып ушул үйдү алсак деп бир неме алып кетишкен экен. Себептиги баягы дыйкан адам болгондуктан атасы ушул баягы талаа иштерине да ушул жер ыңгайлуу болмок экен деп ал жагын да караштыр. Анан экинчиден биз ал каражатка азыр шаарда аябай үйлөр кымбаттады. Бул жерде Бишкек шаарына карайт, 1-май районуна карайт. Бир бөлмөлүү батир келмек да. Бөлмө батирге бала чага менен тыгылтпайлы деп
анан ушул жер үйгө жаңы экен, бүт бардык шартын эчимде түзүп берипсиңер, мебелинен бери алып берипсиңер, коро жайы бар экен. Менче мырза күндөн кийин бардык. Сизге да чоң рахмат. Жок, биз эми баягы каражатты туура бөлүштүрүп аттык, ишенip көз айтып турмак. Анан мына төшөнчүдөн бери мырзагүл өзү чуркап. Айыл киши. Ооба. Бардыгында мына пардалардан бери өзүнүн кусу менен момдой болсун деп. Ыраазычылык айтабыз мырзагүлгө дагы. Баарыңарга рахмат. Башынан баштап ушул мырзагүл өзү билип, үйдү эң биринчи көрүп кеткенде дагы Бекжандын көз тирүүсүндө дагы ошо мырзагүл көрүп кетип, кошулуп телефонду алып калган экен, буйрук экен. Ошол ниет тилектер, тилекке каршы баягы көз өткөндөн кийин ошол орундалып атат. Көз тирүү болгондордон жакшы болду, өзүнүкү дагы. Бирок айла жок экен. Рахмат силерге. Баарыңарга рахмат. Силерге да рахмат.